Bismillah, walhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым. Андан кийин дагы Ибн Хаджар Аль-Хайтами рахимахуллаху таала оор күнөөлөрдүн катарында бул ал-манну бис-садакати ау ал-маннан. Бир садака берип, артынан ошол садакасын пештеп, милдет кылуучу адам тууралуу алып келет. Бул да болсо шариятыбызда оор күнөөлөрдүн катарында. Кимде ким ибадат аткарып, же бирөөлөргө жакшылык кылып, же бирөөлөргө жардам берип туруп, артынан мына ошол ибадатын Аллах Таалага, же болбосо ошол мискиндерге, же жакырларга, же ошол жакшылык кылынган адамга барып милдет кылыштыгы, ага зыян бериштиги бул шариятыбызда кайтарылган амал. Ким мына ушундай кыла турган болсо, бул да болсо оор күнөөгө баткан болду деп эсептелинет. Анткени, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ибадаттардын баары Аллах Таала үчүн аткарылыш керек. Жүрөктө ихлас болуш керек. Эгерде жакшы иш кылып туруп, бирок ошол ишиңизден бир элден алкыш, мактоо күтө турган болсоңуз, же ошол ишиңиз үчүн бирөөлөрдүн сыйлоосун, бирөөлөрдүн урматтоосун, же бирөөлөрдүн сизге рахмат айтуусун үмүт кыла турган болсоңуз, мына ушул ишиңиз ал-ман болуп калат. Милдет кылуу болуп калат. Мындан пенде сак болууга тийиш. Эми милдет кылуу деген бул дагы тереңирээк келе турган болсок, эки түрлүү болот. Биринчиси Аллах Таалага милдет кылат, же болбосо жаралган махлуктарга милдет кылат. Аллах Таала кандай милдет кылат дегенде, бир ибадат кылып туруп, мына ошол ибадатын көп деп санайт. Же бир жерге жол куруп коюп, же бирөөлөргө жардам берип коюп, же Куранды жаттап коюп, же илим алып, же илим таратып, даават кылып, кандай эле бир ибадаттын түрү болбосун, мына ошол ишти кылгандан кийин, мен аябай көп ибадат кылып койдум, аябай көп соопторго баттым деп, мына ушинтип мына ошол ишин көп санаштыгы бул мына ушул минна болуп эсептелинет. Мына ушул милдет кылып эсептелет Аллах Таалага. Аллах Таала Куран Каримде мындан кайтарып, "Вала тамнун тастактир". Сен кылган ибадаттарыңды Аллах Таалага милдет кылып, аны көп деп санабагын дейт. Аллах Таала саңа ушунча неаматтарды берип аткан болсо, Аллах Таала неаматтарынан бир чекесин пенделерине берип коюп, же болбосо Аллах Таала жолунда бир чекесин садака кылып коюп туруп, мына ошол нерсени Аллах Таалага милдет кылыштыгың. Мен ушунча көп иш кылып койдум, болду эми токтосом боло берет деп. Же болбосо паланча жерге суу чыгарып койдум, мен башка иштерди кылбай койсом деле боло берет деп. Ушинтип ибадатын көп санап, текеберленип, өзүн жогору көтөрүштүгү бул Аллах Тааланын берген неаматтарына, Аллах Тааланын өзүнө милдет кылган болду деп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бизге чексиз неаматтарды берип койду. Аллах Таала берген неаматтарды эсептей турган болсок, биз эсебине жетпейбиз. Эми мына ошол Аллах Таала берген неаматтардын 1% башка бирөөлөргө жакшылык кылгандан кийин, башка бирөөлөргө жардам бергенден кийин, зекетин бергенден кийин, же ибадат кылгандан кийин, мына ошол нерсени Аллах Таалага милдет кылыштык бул өтө оор күнөө болуп саналат. Аллах Таала бул тууралуу Куран Каримде мындайча баяндайт. Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза. Эй пенделер, эй иман келтиргендер, силер берген садакаңарды бил манни Аллах Таалага милдет кылуу менен, жана ошол садака берилген адамга зыян берүү менен, ошол нерсеге барып ошол адамдын үстүнөн басмырлап сүйлөп, аны айыптап, аны өзүңдөн жогору тутуп, аны көргөндө текеберленип, аны көргөндө мени сыйла деп, андан бир сый урмат талап кылып зыян бериштигиң менен сен ошол берген садакаңарды жокко чыгарып күйгүзүп албагыла дейт. Демек, садака кылып, жакшы иштерди кылып туруп, аркасынан милдет кылыштык бул берген садаканы күйгүзүп жиберет. Аллах Таала мына ушул эле
аяттын уланысында бул берген садакасын милдет кылгандарды төмөндөгү адамдарга салыштырат. Мына ошолорго окшогула дейт. Келлази юнфику малаху рияан наси ва ла юмин биллахи вал яумил ахир дейт. Ахирет күнүнө ишенбеген, биринчиден имансыз, экинчиси берген садакаларын мал дүйнөсүн адамдар көрсүн, эл уксун деп бергендерге окшоп, силер дагы берген садакаңарды күйгүзүп албагыла дейт. Албетте кимде ким эл көрүш үчүн садака бере турган болсо, рия үчүн бере турган болсо, же акырет күнү ишенбеген бир имансыз пенде боло турган болсо, башка диндеги адам боло турган болсо, булар садака бере турган болсо, булардын садакалары кабыл болбойт. Мына ошол сыяктуу силер дагы садака бергенден кийин аркасынан Аллах Таалага милдет кылып, же адамдарга милдет кылып, аларга зыян берип, силер дагы садакаңардын соогунан куржала калып, аны күйгүзүп албагыла деп Аллах Таала бул нерседен кайтарат. Демек, бул Аллах Таалага милдет кылуу экен. Кылган ибадатыңды көп санаштыгың. Мен көп ибадат кылып койдум деп Аллах Таалага милдет кылыштыгың. Мына ушул нерсе шариятыбызда кайтарылган оор күнөөнүн катарында экен. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жасаган ар бир ибадатта биз жогоруда эскерип өткөндөй эле ихлас болуш керек. Эгер ихлас болбой турган болсо, ал ибадаттын кыпынчалык бөлүгү дагы кабыл болбойт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде таква пенделерин мактап, эртең кыямат күнүндө Аллах Таала даярдап койгон бейишке ылайыктуу боло турган пенделерин мактап төмөндөгүчө баяндап берет. Алар садака бергенден кийин, бирөөргө жакшылык кылгандан кийин аларга милдет кылыштын ордуна төмөндөгүчө сөз айтышат дейт. Иннама нут'имукум ливажихиллахи ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура. Албетте биз силерге кылып жаткан жакшы иштерибиздин баарын Аллахтын жүзүн, Аллахтын ыраазычылыгын каалап гана биз силерге тамак аш беребиз дейт. Биз силерден эч кандай акы дагы талап кылбайбыз. Жана силерден эч кандай мактоо, алкыш, рахмат дагы силерден сурабайбыз дейт. Биз кылган ибадаттардын соогун Аллах Тааланын өзүнөн гана суранабыз, өзүнөн гана талап кылабыз дейт. Мына ушундай беришет садакаларын. Мына ушундай жакшы иштерди кылышат. Мына ушундай ибадат кылганын Аллах Тааладан соо үмүт кылат. Аллах Таалага милдет кылып, ибадаттын көп санап, өзүн башкалардан жогору коюп, текеберлеместен. Жана ошол эле Аллах Таала башка бир аяттарында мындайча бизге баяндап берет. Аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи сумма ла юти'уна ма анфaqu манна ва лаза. Мал дүйнөсүн Аллах жолунда иштетип, Аллах жолунда сарптап, Аллах жолунда садака кылып, андан кийин муну ошол берген садакасына эч кандай аны милдет кылбаган, Аллах Таалага болсун же пенделерге болсун, милдет кылбаган, вала аза, садака берген адамдарга зыян бербеген, сөз менен болсун же иш аракет менен болсун. Мына ушулар үчүн гана лахум ажрухум инда раббихим. Ушулар үчүн Аллах Тааланын астында сооп бар дейт. Вала хофун алейхим вала хум яхзанун. Алар үчүн эч кандай коркунуч да болбойт, жана аларды эч кандай кайгы капа дагы баспайт деп Аллах Таала жакшы иштерди кылгандан кийин ага милдет кылбагандар жана ошол садака берген адамдарга зыян бербегендерди гана ушулар үчүн гана сооптор болот. Мына ушулар үчүн гана кыямат күнүндө ушулар гана өкүнбөйт, ушулар гана кайгыга батпайт деп Аллах Таала мына ушундай шарттарды коюп атат. Жөн эле садака берип коюп, артынан эл көрсүн үчүн жадан алкыш талап кылып, жадан рахмат күтүп, милдет кылуучуларды Аллах Таала буларга сооп болот деп айтпай атат. Балким садака бергенден кийин милдет кылбагандарга мына ушундай сооптор болот деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге баяндап берип атат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, экинчиси бул жана жогоруда айткандай эле адамдарга милдет кылыштык. Садака берген болсо, артынан барып, мына ошол нерсени эскериштиги. Мен сага паланча мындай садака кылбадым эле, сен кыйналып жүргөндө мындай жардам бербедим эле деп, мына ушул нерсесин айтыштыгы. Мейли, бул үй бүлөсүн бакканда болсун, же ата-энесине жакшылык кылганда болсун, же тууган урууна жакшылык кылганда болсун, артынан мына ушундай милдет кылыштыгы, бул соопторун күйгүзчү берет. Үй бүлөсүн баккан болсо, аялына ушул нерсе милдет кылыштыгы. Мен силерди багып атамга, мындай нерсе алып жедирип атамга деп артынан милдет кылыштыгы. Же ата-энесине милдет кылыштыгы, сизге мындай алып берип атамга, андай кылып атамга, дагы не жетпейт деп ушундай катуу сөздөр менен айтыштыгы, бул ошол милдет болуп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир тууганым,
Бұл үй бүлөөнү эркек багыштыгы шариятыбызда милдет. Аллах Таала парыз кылып жүктөгөн. Кандай эле намаз парыз болгон болсо, үй бүлөнү багыш дагы ошондой эле парыз. Ата энеге жакшылык кылуу дагы Аллах Таала бизге буйрук берген. Бул ибадат. Ал эми сиз ошол ибадатты аткарып туруп, артынан милдет кыла турган болсоңуз, кандай эле намаз окуп туруп, артынан элдерге милдет кылгандай эле болуп калат. Мына ошол менен биз соопторубузду күйгүзүп албашыбыз керек. Албетте милдет кылуу бул аябай оор күнөө экенин баяндап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде мындай дейт. Саласатун ла юкаллимухумуллаху яумал кияма ва ла янзуру илейхим ва ла юзаккихим ва лахум азабун алим. Үч түрдүү адамга кыямат күнүндө Аллах Таала сүйлөбөйт дейт. Булар менен сүйлөшпөйт. Жана аларга Аллах Таала карабайт. Жана аларды күнөөдөн тазалабайт, аларды кечирбейт, алар үчүн өтө оор күнөө болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу кайра кайталап айтат. Шуна сахабалар хобу хосиру. Бул адамдар зыянга баттı го. Бул адамдар жок болушту го, кыйрашту го. Кандай адамдар? Я Расулуллах. Бизге баяндап бериңизчи, я Расулуллах, кимдер алар дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчиси аль-мусбил дейт. Кийимин жерге сүйдөп жүргөн адам дейт. Кийими бул томуктан, кызыл аштан ылдый түшүрүп, текеленип жүргөн адам дейт. Экинчиси вал-маннан дейт. Бирөөгө жакшылык кыла турган болсо, артынан милдет кылган адам дейт. Үчүнчүсү вал-мунфиqu сил'атаху бил-халфи кадиб. Эгерде бирөөгө буюм сата турган болсо, жалгандан касам саткан дейт. Бир жаман буюмун, айыптуу буюмун, айыбын жашырып, аны мактап, жаман бир самапал буюмун жакшы, оригинал деп ушинтип алдап саткан адам. Мына ушул 3 түрдүү адамды Аллах Таала кыямат күнүндө аларды карабайт дагы, аларды кечирбейт дагы, алар үчүн катуу бир оорутуучу азап болот дейт. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арбаатун дейт. 4 түрдүү адам деп туруп, аларга кимди кошот? Аккун дейт. Ата энесин ак болгон дейт. Ата энесине том моюндук кылган дейт. Ата энесин урматтабаган, ата энесин карабаган, ата энесин сыйлаган адам дейт. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мудминул хамр дейт. Аракты үзбөй ичкен адам дейт. Алкаш адам дейт. Арактан оозу үзүлбөгөн, арактан баш чыккан адам дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул милдет кылуудан дагы биз этият болушубуз керек, андан алыс болушубуз керек. Биз кылган жакшы иштерибиздин баарын милдет кылуу менен кайра күйгүзүп, аны жок кылып албашыбыз керек. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саласатун ла якбалаллаху минхум яумал кияма сорфан ва ла адлан. Аллах Таала 3 түрдүү адамдын кылган жакшы иштерин кабыл кылбайт дейт. Алардан кыпынчалыкта жакшы ишин кабыл кылбайт дейт. Алар үчөө ким? Биринчиси аккун. Ата энесин ак болгон адам дейт. Кимде ким ибадат кылып, жакшы иштерди кылып туруп, бирок ата энесин ыраазы кыла албай турган болсо, ата энесин кайгы капага баттыра турган болсо, ата энесин наразы кыла турган болсо, булардын кылган эч бир жакшы иши кабыл болбойт. Экинчиси вал-маннан дейт. Милдет кылуучу адам. Жакшылык кылып, артынан милдет кылган адам дейт. Үчүнчүсү вал-муказзиб бил-кадар. Тагдырды жалганга чыгарган адам. Мына ушул 3 түрдүү адамдын кылган жакшы иштерин Аллах Таала кабыл кылбайт деп, мына ушундай өтө бир коркунучтуу хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эскерип атат. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушинтип эскерип келип туруп, вад-дайюс дейт. Аллах Таала өз үй бүлөсүн бөтөн адамдардан кызганбаган эркекти дагы кыямат күнүндө аларды карабайт, аларга да катуу азап болору тууралуу ушинтип бизге кабар берип атат. Саламыбыздан кыскача алынчу пайда, биз кылган жакшы иштерибизди милдет кылбашыбыз керек экен. Аллах Таалага болсун, же болбосо Аллах Тааланын жараткан макулуктарына бирөөгө садака кылган болсок, бирөөгө жардам берген болсок, артынан барып ошол нерсени биз көп санап, ошол нерсени ага милдет кылып, ага барып, ошол нерсени эскерип, ага зыян бербешибиз керек. Садака кылдыңызбы? Болду, ошол нерсени унутуңуз ошол жерде. Пайгамбарым кандай эле бир кишилерди мактаганда эле не дейт? Оң кол берген садаканы сол кол билбей калат дейт. Мына ушундай жашыруун берет дейт. Бергенен кайра унутуп коет дейт. Кээ табийиндерден келет, ал айтат, өзүнүн баласына ушуна сабак берип, эгер сен бирөөгө садака берген болсоң дейт, мына ошол берген садакаң себептүү сен салам берген кезде ошол киши сага туруп салам берип аткан болсо, сен келгенде бир аз ийилип аткан болсо дейт, мына ошол кишиге салам бербегин, мына ошол кишиге сен жакындабагын дейт. Сен садакаң себептүү, мына ошол сага бир жүрөгү
байланып аткан болсо, садаканын себеби ошол киши сага эчтеке урмастык көргөзүп аткан болсо, мына ошол сен ошол адамга сен милдет кылып атканың ошол болуп эсептелинет. Ага жакынабагың деп мына ушинтип эмне кылган, кайтарган. Демек, садака бердиңби, ошону унутуп кой. Андан кийин да урматтуу мусулман бир тууганым, сабагыбызда дагы калуучу пайда, биз мындан этият болушубуз керек экен. Мындан кутулууга аракет кылышыбыз керек. Көбүрөөк ихлассыздыкка маани беришибиз керек. Биз көбүрөөк ибадат кылган кезде элдин мактоосуна эмес, Аллах Тааланын мактоосуна аракет кылышыбыз керек. Канткени ушул ибадатыма соо болом, канткени эртең кыямат күнүндө ушул мага бир көлөкө болуп келет деп аракет кылышыбыз керек. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.